Жашы жетелектерге байланыштуу кылмыш жаза системасында, башкача айтканда, ювеналдык юстиция алкагында сот адилеттиги, социалдык реабилитация маселелери жөнүндө сөз кылабыз. Студияда мен Бигайым Садыкова, саламатсыздарбы? Алгач эле ювеналдык юстиция эмне деген суроону биздин экспертке берип көргөнбүз. Азыр көңүлүңүздөрдү ошого бурсак, андан кийин талкууну баштайбыз. Рахмат сурооңуз үчүн. Бул ювеналдык юстиция деген бул эл аралык мындай дүйнө жүзүндө таралган бир түшүнүк. Бул дегени ошол жаш балдар, жашы жетпеген балдарга болгон жазык, ошол кылмыш ишин аткарууда болгон жашы жеткендерден айырмалуу мамиле. Ал эми өзүбүз билебиз да, жашы жетпеген менен жашы жеткен бул ар түрдүү. Жашы жетпеген балдар булар эми өзүнү бул жашоодо ордун тапкан эмес, психикасы али орнолгон эмес. Эми мындай өсүп келип аткан бир өспүрүм да, аны мындай оңдосо болот. Ошондуктан ага карата мындай жашы жеткендерге окшоп мындай мамиле кылуу болбойт. Ошондуктан мына жазык процессуалдык кодексте атайын башкача тартип көрсөтүлгөн. Ошол тартиптердин топтому, анан ошол тартиптерди аткара турган мамлекеттик органдар бул ювенальный юстицияга кирет. Ал эми жаза боюнча айтсак, аларга ошол көрсөтүлгөн мыйзамда, жазык кодексинде көрсөтүлгөн жазанын жарымы берилет аларга. Анан тергөө жүрүү учурунда алар өзүн эле сурай албайт. Атайын ошол ата-энеси катышуусунда сурай алат. Анан ошол соцзащитадан, балдар бөлүмүнөн адистер келет, алар милдеттүү түрдө катышыш керек. Ошол жаш балдарды коргош керек. Анан булар камала турган болсо дагы, эми оор кылмышты шектелип кармала турган болсо, аларды бирге чоңдор менен кармоо мүмкүн эмес. Аларды башка атайын отдел мындай кармашат, бөлүп кармашат. Ошол бардыгын ювенальный юстиция дейт. Жакында бир иш болду. Бир баланы, 16-га чыккан бала экен, ал ошол экстремисттик материалды түшүнбөй эле лайк басып койгон экен интернетте. Эми азыр белгисиз да, азыр интернетте көп маалымат бар, кайсы бири мындай чек коюлган, кайсы чек коюлган эмес, жөнөкөй адам аны билүүгө, биз дагы адвокаттар дагы билүүгө алда өтө татаал да. Эми ал жаш баланы айтпай эле коеюн. Анан сот ошол карап, ювенальный юстиция боюнча мен өтүнмө бердим. Баланы ошол ата-энесинин кароосуна, соцзащитанын кароосуна өткөрүп бергиле, жазалабай десем, сот макул болуп туруп, жазалабай ошол соцзащитаны кароосуна өткөрүп берди. Анан жазадан бошотулду. Алгач эле суроо, мына сиздердин баарыңыздарга биздин эксперт айтып өткөндөй, негизги эле себептери ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн тарбияланган балдар ушундай кылмышка же болбосо билбей калып кандайдыр бир мыйзам менен чатакташып калат экен да. Алгач эле суроо, Толкун мырза, сизге айтсаңыз, негизинен алганда ушундай көрүнүштөр акыркы күндөрдө көп байкалуудабы? Биздин борборго жаш жетелек укук бузуучулар кайрылганы, алардын ата-энелери алардын укугу боюнча кайрылуусу 2020 жылдын 3 айын алсак, толук эмес 3 айын алсак, 20дан ашты. Бул дегени бул чоң көрсөткүч, коркунучтуу нерсе да. 20дан ашык жаш жетелек бала кылмыш жолуна барды. Жорук же болбосо кылмыш жаса деп шектүү катары Ош шаары жана облус боюнча өтүп атат. 3 айга жетелек аралыкта мына 2021 жылдын ичинде. 2020 жылы 100дөн ашык жаш жетелек балага укуктук жардам көргөздү биздин борбордун адвокаттары. Бардыгы шектүү. Андан сырткары жаш жетелек күбөлөр дагы, жаш жетелек жабырлануучуларга дагы адвокаттар мамлекет эсебинен жардам көргөзгөн. Эми негизги себептерин алганда, мына аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн негизгиси ошондой үй бүлөлөрдө тарбияланган балдар чыгат экен. Зейнеп эже, сиз айтсаңыз, мындай үй бүлөлөр акыркы мына пандемия учурунда көбөйдү десек болобу, же болбосо кандай себептер болууда, негизги себептер сиздердин практикаңыздарда? Биздин практикада 2020 жылы
Бириккен Улуттар уюмунун ЮНИСЕФ фондунун каржылоосунда биз бүтүн республика боюнча иштедик. Биздин уюм республиканын 7 областында ошол 2 категориядагы балдарды алып иштедик. Бул оор турмуштук кырдаалдагы жана майыптыгы бар, баласы бар үй бүлөлөр менен ошондой эле миграциядан улам ташталып кеткен балдарды багып аткан камкорчу же болбосо тууган урук катары камкордук көрүп аткан үй бүлөлөр менен иштедик. Негизинен пандемиянын условиясында, шартында мындай үй бүлөлөр көбөйдү деп айтсак болот. Шарт. Экинчиден биздин социалдык экономикалык абалда жана мамлекетибиздин саясатында үй бүлөнү бекемдөө же болбосо үй бүлөнүн дараметин көтөрүү боюнча программалардын жоктугунан күндөн күнгө шарт оор үй бүлөлөр пайда болуп атат. Аз камсыздуулук дегенден тышкары биз жалпы айтсак азыр оор турмуштук кырдаалга түшкөн үй бүлөлөр деп айтсак болот. Бул жапжашынакай жашап аткан деле үй бүлө оор турмуштук кырдаалга түшүп калышы мүмкүн. Негизги биз кайсы себептерге таянып атабыз? Биринчиден жумушсуздук жоктугунан, экинчиден жанагы жумушка жарамдуу адамдардын көбү тышкы жана ички миграциянын агымынан улам балдарын таштап кеткен учурларынан, анан үчүнчүдөн өтө үй бүлө өзүнөн өзү чүнчүп жашоо деңгээли төмөн болуп кеткенде үй бүлөнүндөгү тарбияга жоопкер ата эненин тарбиялоо тажрыйбасынын өтө төмөндөп кеткен учурларында болуп атат да. Эми ошол тарбиясы төмөндөп кеткен үй бүлөлөрдө чоңойгон балдар же болбосо өспүрүм курагына жетип калган балдар негизинен алганда ушундай үй бүлөлөрдөн кылмышка барып калышы мүмкүн экен да. Балким билбей барабы же билип туруп ушундай кадамдарга барабы? Ушул жагын дагы изилдеп көрдүңүздөрбү? Биз изилдеп көрдүк, мындай учурларда кандай болот. Биринчиден үй бүлөдө түшүндүрүү иштеринин жоктугунан, ата энелик ролду аткарбаганда, ата эне балдарга айтып деп жана түшүндүрүү иштери жоктугунан мындай үй бүлөлөрдө балдар эрте эмгектенүүгө тартылып кетет. Эмгектин ар кандай түрлөрүнө барышат, барууга мажбур болушат. Экинчи жагы бул тышкы чөйрөгө аралашуу же болбосо калыптануу маселелеринде аябай балдар ыза болуу менен чыгышат да мындай балдар. Себеби эмне үчүн тиги баланыкы толук кандуу бар жогу бар, эмне үчүн менде ушул нерсе жок, же болбосо эмне үчүн менин ата энем ушул нерсени жасабаган деген кыялдарда тез эле бир жакшы жыйынтыктарга жетип, тез эле бир нерсеге ээ болуп кеткиси келип туруп, жаман туура эмес кадамдарга барганын өзү сезбей калган учурлары болуп атат. Рахмат чоң. Жеңиш мырза, сиздерде мына өспүрүмдөр менен иштөө жумушунда кылмыштарды алдын алуу же болбосо профилактика, мындайча айтканда, ошолор кандай нукка коюлган акыркы күндөрдө? Анан өткөн 2020-жылдын жыйынтыгы кандай болду? Статистикага токтолуп кетейин. Былтыркы жылы 2020-жылы Ош облусунун аймагында жалпысынан 94 учур бул жаш өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштар катталган. Ал эми жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштар 72 факт катталган да. Ал эми быйыл 2 айдын ичинде эле 25 ошо жаш өспүрүмдөр тарабынан кылмыш жасалып атат, 22 жаш өспүрүмдөргө карата кылмыш катталды да. Ал эми республика боюнча статистикага токтолсок, былтыркы жылы 2020-жылы 29 жаш өспүрүм 10 жылдан ашуун оор кылмыш жасап, азыр эркинен ажыратылып, балдар колониясында жазасын өтөп жаткан 29 болуп турат да бүгүнкү күндө. Анан биз талдап көргөндө 2019 жылдан баштап негедир жаш өспүрүмдөр ушу кылмышка көбүрөөк тартылганды байкалат да. Анан талдап келгенде биринчиден мыйзамдын гумандуу болушу, анан баягы урурлук, көбүнчө эле урурлук кылгандар болуп атат да. Анан бул жерде алып келгенде жаш өспүрүмдөрдү жаңы мыйзамда анчалык жоопкерчилик каралыптыр, жеңил каралыптыр деп мурда соттолгондор атайын ошо урурлукка түрткөн учурлар көбөйүп атат да. Бир кезден мал урурлукка, турак жайга кирип урдаган учурлар көп болуп атат. Келип эле эже айткандай ошол жетишпестиктен улам ошого барып атканын айтышат да. Анан профилактика мына өзүңүздөрдө массалык маалымат каражаттарынан билип көрүп жатсаңыздар керек. Ар аптанын 3-күнү, шаршемби күндөрү бирдиктүү алдын алуу күнү өткөрүлөт. Ошондо ата энелер ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте, коомчулук менен биргеликте түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Тилекке каршы дагы эле болсо ошол жүз берип жатат да. Себеби жашоо токтобойт экен, жетишпестиктен улам ошондой нерселерге барып калган учурлар. Анан
ошол биз ошол балдар колониясына чейин барып балдар менен маектешип келдик да. Анан эже айткандай көпчүлүгү ошол тарбия жоктугунан ата энелери көбүнчө миграцияда болуп, үйүндө болсо деле эртең менен чыгып кетип, кеч келип, бир күндө 10 же 15 мүнөт гана убакыт бөлгөндүгүн айтышат. Анан өкүнүчү ата энелерибиз ошону туура айтканда биз ушул жолго барбайт элек. Биздин дүйнө тааныбыз башкача, көчөдө жүрүп калыптанып калды деген ошо жоопторду уктуктан биз себеби биз жаш өспүрүмдөрдү туура жолго багытташ үчүн эмне кылыш керек деп ошол детский колонияда отурган балдардын менен маектешип келдик да. Себеби биздин иш чарабызга мүмкүн биз алар көргөн нерсени биз чоңдор көрбөй аткандырбыз деп өздөрү маектешип келгенде чындыгында биз бул жагынан баягы көңүл бурбай балдар өзүнчө кое бергендигибиз. Экинчи жагы жана интернет да өтө чоң таасир бергендиги. Анан бир жагынан гумандуу деп биз кабыл алган мыйзам дагы экинчи жагы бар экен. Ошол баягы кылмышка түрткөнгө дагы бир мындай себепчи болуп калууда. Бир жагынан ошо уурулукка түрткөндөр мурдагы соттолгондор чыгып келишип, силер уурулук кылсаңар эч нерсе болбойт деп алдап ошол жолго салгандыгы өкүндүрүп атат да. Сөз болуп жатпайбы? Турмуштук оор абалдагы балдар деп. Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси 2012-жылы кабыл алынган. Ошол кодекстин экинчи бөлүгүндө турмуштук абал оордо шартта турган балдарды укугун коргоо тутуму түзүлгөн биздин республикада. Ал тутумдун субъекттери бардык мамлекеттик органдар өз багыты боюнча. Ички иштер органдары, саламаттык сактоо министрлиги, социалдык коргоо кызматтары, ошондой эле юстиция министрлиги дагы. Юстиция министрлиги биз бул боюнча анализ аткарбайбыз. Бирок мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамга ылайык бардык жаш жетелек балдардын укуктарын коргоо бизге кайрылган болсо мамлекет эсебинен болот. Мамлекет эсебинен адвокат кызматты аткарат. Бирок адвокаттын иш сапатынын стандарттары бар. Стандартка ылайык адвокатка биз тапшырма беребиз, адвокат иштейт. Мамлекет жарандын атынан адвокатка тапшырма берет, укугун коргогонго. Адвокат иштейт. Анан биздин тажрыйбада, биздин борбордун ишмердүүлүгүнүн тажрыйбасында, мисалы шаарда аз айтсам барлыгына тааныйсыңар, мен 2018 жылдын ноябрь айынан бул борбордо иштеп жаткан болсом, мына Хыбыковская Бема деген кызды билесиңер да бардыңыздар. Ошол кыз жаш жетелек бойдон кылмыш жолуна түшүп, аз бүгүнкү күндө дагы эле үстүнөн бир иш жазып, бир эмес бир нече жазык иши бар. Адвокаттар тынымсыз коргойт, себеби бала укугун коргош керек да. Анан Жеңиш Абдуманович айткандай, бир жерде жеңил жаза берип койду. Биринчи кылмышына жеңил жаза берди, биринчи кылмыштан бошотту, экинчисине жеңил жаза берип койду. Бул жоопкерчилик жок, жеңил экен деп кайра эле кылмыш. Эгерде биринчи жасаган алуучуда кылмыш болчу, денеге атайын залал кетирүү болсо, экинчиси уурулук болсо, үчүнчүсү уже тоноочулук болуп атат. Карасаңыз өсүшүндө прогресс болуп атат да. Ошондуктан жазаны туура берип, мен ойлойм соттор жазаны туура эле берген, жаш жетелек деп. Бирок башка кызматтар мен айтып атпаймынбы? Балдар жөнүндө кодексте ушул турмуштук абалы оор балдарды укугун коргоо тутум түзүлгөн. Ошол тутум биргеликте иштеш керек деп ойлойм да. Бир гана коомдук фонддор эмес. Бир гана ички иштер органы идеянын кызматы эмес. Бардык кызматтар, бардык субъекттер биргеликте иштегенде гана бизде жакшы натыйжа болот. Болбосо бизде жакшы натыйжа болбойт. Ошондуктан мен ойлойм, бардык субъекттер биргеликте иштесек, бир маселени ортого коюп чечкенде, ушул Бема Хыбыковскаянын маселесин шаарды балдарды укугун коргоо субъекттери биргеликте иштегенде мен ишенемин, бул кыз бул кылмыш жолго барбайт эле, токтойт болчу. Бир гана Ош шаары эмес, ал кыз башка районунан болот, Кара Суу районунан болсо керек. 30 адырдан болобу же ишенбейм. Аны атын айтып атканымдын себеби бардык шаар билет. Айтпасак болбойт, эми атын айтыш керек эмес эле деп айтпайм десе бош. Шаар билет, билген нерсени бекитиштин кажети жок да. Бул проблеманы биз беките берсек анда болбой калат да. Баардыгыбыз биргеликте иштегенибизде жакшы болот деп эсептейм да. Адвокатка коюп койбой же идеңге коюп койбой.
биргеликте иштеш керек. Эгерде ошол өспүрүм кылмыш жасап, анын иши мына сот процессин ашып калса, чоңдорго караганда өспүрүмдөрдүн соттук процесси өзгөчөлөнөт экен да. Бул жөнүндө биз Ош шаардык сотуна барып материал жасап келгенбиз. Азыр көңүлүңүздөрдө ошого бурсак. Саламатсыздарбы? Отуруңуздар. Ачык деп жарыялаймын. Эркиндигинен чектөө жазасын жокко чыгаруу жөнүндө келтирген сунуш боюнча соттук материал каралат. Катуу соттук окума билдирген боюнча баяндаңыз. Саламатсыздар, прокурор айылкер эргешип келишти. Бөлүсүзбү? Жок. Балдардын, жаш четелек балдардын укугун коргоо максатында прокурор өзү суракка алат жаш балдарды. Ошондой эле балдарды коргоо ыйгарым укуктуу кызматкердин катышуусунда психолог, педагогдун, анын мыйзамдуу өкүлүнүн милдеттүү түрдө катышуусунда суракка алат. Ошол менен айырмаланат. Ошондой эле жаза белгилөөдө оор кылмыштар, өзгөчө оор кылмыштарды жасаган жаш четелек балдарга 10 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигин ажыратуу жаза каралбаган. Ошонусу менен айырмаланат. Жаш жетелектердин кылмыштарын кароодо соттун милдети бул жерде ошол жанагы кылмыш жасаган жаш жетелек баланын келечегин, жашоо шартын, интеллектуалдык деңгээлин, темпераментин, жаш курагын аныктап, сот прокурордун катышуусу менен ошондой эле жактоочунун балдарды коргоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкеринин, мыйзамдын өкүлүнүн милдеттүү түрдө катышуусу менен камакка байланышпаган жаза чарасын көрүү болуп эсептелет. Биздин сот практикасында дагы көрүп атабыз. Бүт жанагындай кылмышкерлер келип жаш четелектердин ишин карап атканыбызда бардыгы келип туруп ошол тарбия жагынан аксаганыбызга келип такалып атат да. Эми Толкун мырза, сизге суроо улай да. Мисалы, адвокаттар ошол укукту коргоп келишет да. Анан укукту коргоп келгенде сот системасында жана судья айтайлы чечим кабыл алды, эркинен ажыратпай, бирок сот тармактагы кызматкерлерге өткөрүп берет дегенде. Ошондо адвокаттар анын кийинки эмеси боюнча, жашоосу, турмушу боюнча кызыгабы же кызыкпайбы? Айтып берем сизге. Сотко чейин биз айтып кетсек, сотко чейинки өндүрүш болот, досудебный производство дейт. Сотко чейинки өндүрүштө жаш жетелек шектүүнү же болбосо жаш жетелек күбөнү сурак кылуу өзүнүн тажрыйбасы башкача, эрежеси башкача. Бир гана тергөөчү менен адвокат эмес, социалдык коргоо кызматы, ата-энеси же мыйзамдуу өкүлү, психолог биргеликте катышышы керек. Материалды бар. Биргеликте катышыш керек. Катышкандан кийин анан толук иш болот. Бул балдар жөнүндө кодексте көргөзүлгөн, башка укуктук ченемдик актыларда көргөзүлгөн, туура иш алып барыш керек. Айрым учурларда мүмкүн сотко чейинки ишти алып бараткан кызматкердин кесипкөйлүгү кичине төмөн болуп калабы. Кызматкерлерди чакырбай коет, бирок биздин адвокаттар стандартка ылайык токтоп турмуз. Азыр бул жаш жетелек шектүүнү сураса болбойт. Сөзсүз мыйзамдуу өкүлү керек. Соц педагог болсо чакырыш керек, психологду чакырыш керек, анан ишти баштайт. Бир орган иштеш керек да, катуу иштебесе болбойт. Эгерде соттук буйрукту, соттук чечимди, өкүмдү аткаруу деген бизде дагы стадия бар. Эгерде жаш жетелек соттолгон адам, жаш жетелек соттолгон бала соттук чечимди аткаруу тепкичинде юридикалык жардамга муктаж болсо, биз ал жардамды көргөзөбүз. Мыйзамда белгиленген.
Үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү биздин бөлүм турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр, ошондой эле турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар менен эмгектенет, иштеш алып барат. Айта турган болсок, турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр деп айта турган болсок, булар аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боло турган болсо, үй бүлө мүчөлөрүнүн кандайдыр бир себептерден өзүнүн жанагы кризистик абалдан чыгара албай турган үй бүлөлөр боло турган болсо, ошондой эле жана башка оор маселелерде өздөрүн жанагы жашоого алып кете албай турган болсо, бул үй бүлөлөрдү турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр деп атайбыз. Ал эми турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар деп, бул жанагы ата энесинин камкордугусуз калган балдар, тоболок чектин балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, мыйзам менен чатагы бар балдар, эмгектин оор түрлөрүнө тартылган балдар, ошол ар бир тармак боюнча жардамдар көрсөтүү боюнча план түзүлөт. Бул план Ош шаардык мэриясынын балдар иштери боюнча комиссиясында каралып, ошол жерде бекитилет. 2020 жылдын эсеби боюнча турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлө катары биз өзүбүз каттап алганбыз. Бул 24 үй бүлө, 19 баланы өзүбүздүн каттообузга алып, ар бир балага жекече иштөө планы түзүлүп, пландар бүгүнкү күндө ошо 80%га чейин ишке ашып, ошо кризистик абалдан чыгуу маселеси алынып турат. Пособиялардын размери, үй бүлөгө көмөк пособиясы бар. Бул ошол 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөлөргө берилет. Бул ар бир балага бериле турган акчанын суммасы бул 810 сомдон туура келет. Бул эгерде ошо үй бүлөдөгү жалпы киреши үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүп келгенде жанагы кепилденген минимальный доход айтылат, мамлекет тарабынан бекитилет, бул 1000 сом болуп бекитилет. Эгерде ар бир үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүп келгенде 1000 сомдон ашпаса, бул үй бүлөгө мамлекет тарабынан жөлөк пул берилет. Ал ошол үй бүлөгө көмөк деп аталат, ошо жөлөк пулдун аты 810 сомдон балага. Жеңиш мырза, айтсаңыз, мына негизги себептерин биз айтып өттүк. Ошондой болгон чакта дагы ушул сан өспөш үчүн, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук өспөш үчүн ата энелер, анан мына коомчулук, мамлекеттик органдар эмне кылуусу зарыл деп ойлойсуз азыркы күндө? Бул жерде эмне үчүн ар ким өзүнүн багыты менен иш алып калды. Мына биз Кыргыз Республикасы өзү эгемендүүлүк алгандан кийин мыйзамдарыбыз өзгөрүп киргенден кийин мурда жергиликтүү бийлик, жарандык коом өзүнүн укуктарында ошо кылмыштуулук менен бирге күрөшчү да, союз мезгилинде. Кийин эгемендүүлүк жарандык коом өзүнчө мыйзам кабыл алгандан кийин кылмыштуулук менен күрөшүү укук коргоо органдарына гана жүктөлүп калган да. Анан бул ошол жактагы пробелдерди толуктоо максатында 2005 жылы укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө мыйзам чыккан 82-жылы. Анан ошондо ар бир жарандык коомдордун, мекеме уюмдардын ошол укук бузуулардын алдын алуу боюнча кандай иштерди аткара тургандыгы көрсөтүлгөн. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ошол толук ишке ашпай жатат да. Ошондо ошол укук бузуулардын алдын алууда азыркы ушул биздин жарандардын, анын ичинде ошо жаш өспүрүмдөрдүн укук бузуулардын алдын алуу боюнча так көрсөтүлгөн. Бирок ал мыйзам чын айтканда 2005 жылы чыккан болсо, дээрлик 2014 жылга чейин аткарылбай эле жатты да. 2014 жылдан баштап эми ар бир 2007 жылга чейин мурда спец окуу жайлар деген бар, атайын спец училищаларды. Тарбиясы начар ошону балдарды ошол жака алып тарбиялайт эле. Бул эл аралык стандартта туура келбейт экен, адам укугу тебеленет экен деген сын пикирлерден улам өзгөрүлүп, бул спец училищалар жоюлган. Жоюлгандан кийин атайын администрациялардын астында баягы балдар комиссиялары түзүлүп, үй бүлөлүк колдоо борборлору түзүлүп, ошол мурдагы ИДН боюнча калыптанып калган, мурда ошол баардык тарбиялык иштер ИДНдер алып жүрчү. Кийин ошол функциялар бөлүнүп кетти да. Анан тилекке каршы бөлүнгөндөн кийин көп жерлерде адистер тиешелүү деңгээлде даярдыгы жок. Ошол жагы да бир топ жагынан аксады. Кээ бир жеринде иш жакшы жүрүп аткан болсо, кээ бир жерлерде жакшы жүрбөй. Анан баягы акимдердин, жергиликтүү бийликтин тез алмашканы дагы бул өтө чоң бир таасирин тийгизет экен да. Анан бул жерде ИДНдер ошол социалдык жактан өтө начар жашаган үй бүлөлөрдүн балдарын тактап гана чектелип калып атат. Анан түшүндүрүү иштери менен гана. Андан ары эгерде
ошол ата энеси жакшы карабаган болсо тиешелүү материал топтоп баягы балдар комиссиясын өткөзүп берет. Андан ары комиссиянын гана иши да. Ошентип мен өзүмөн өткөрүп бердим, аны кандай болсо ошондой болсун деген ар бир өзүнүн эмесинен ушул өзүнүн багыты менен иш алып барып комплекстүү иш жок да. Ошондон улам аксап жатат деп ойлойбуз да бул тарихчылар. Рахмат чоң. Негизинен сабак учурунда, кадимки сабак учурунда бала мектепке келбеген болсо, келбегендиги үчүн ата эне жооп берет, сабакты отуруп окубагандыгы үчүн анда мугалим жооп берет. Ал эми бул жерде дагы үчүнчү бир функция бар, социалдык педагог. Социалдык педагог мектепти, коомду, үй бүлөнү бириктирип, бирдиктүү маалыматты камсыз кылып, анан баланын ушул жаш өзгөчөлүгүнө карап кайсы жерде билим алышы керек болгон болсо, ошол нерсенин толук кандуу процесс болуп өтүүсүн камсыз кыла турган эмеде ал коомчулук менен да иштеш керек болот. Коомчулуктун ролу эмне? Коомчулук эми бала жашаган өзүнүн жамааты балага жылуу мамиле жасаш керек. Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карап, физиологиялык абалына карап, аларга мамилелерди күчтөндүрүш керек, шартты түзүш керек. Ошол жерде эми вопросы местного значения дейт, айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде көп маселелер айыл өкмөткө жүктөлөт, себеби жанагы айыл өкмөтү өзүнүн функциясына карата жергиликтүү маанилүү маселелерди орчундуу приоритетин издеп койот, орчундуу орундарга коюп алып туруп, жок дегенде бир айыл өкмөттө 7 орчундуу маселе болсо, мисалга айтсак, анын ошол 3 же 4 маселеси үй бүлөгө балага арналыш керек. Мындай нерселер жок. Көбүнчө айыл өкмөтү административный иштерди көбүрөөк аткарат, анан эми жанагы инфраструктурный, административный вопростор менен көбүрөөк болот. Чыныгы эми үй бүлөгө, коомдогу бири-бирине туура келүүчү, калыптануучу процесстерге жооп жок болуп атат да. Анан экинчиден эми бул ювеналдык юстиция боюнча айтып атасыздар. Ювеналдык юстициянын механизмдерин коюш үчүн башка областтарга, башка чоң шаарларга караганда биздин Ошто шарттар жакшы түзүлгөн. Областтык маанидеги үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмү борбору түзүлгөн Ош шаарында. Буну биз ушул республиканын экинчи борбору болгон Ош шаарына түзгөнбүз атайын. Бул борбор өзүнүн функциясы боюнча түштүк регионуна жооп берет. Биринчиден борбордун эң негизги орчундуу функциясы бул оң тараптуу тарбиялоо тажрыйбасын жайылтуу. Сиздин жообуңуздан улай Толкун мырза сизге мындай суроо да. Мына азыркы күндө ювеналдык юстиция мына өспүрүмдөргө карата жаңы системада, мындайча айтканда, толук кандуу жумушка кире элек деп айтсак дагы болот. Ушул ювеналдык юстицияга эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Ювеналдык юстиция тутуму Балдар жөнүндө кодексте көргөзүлгөн, иштеп жатат, Зейнебич айткандай. Түзүлгөн, бирок бардыгы ошол иштеп жаткан адистин кесипкөйлүгүнөн орун алат деп эсептейм да. Бүгүнкү күндө адистин кесипкөйлүгү жетиштүү эмес деңгээлде деп эсептейм. Ошол гана. Бир гана ошол, экинчиси ар бир адис өзүнүн аткарган кызматын чын жүрөктөн аткарыш керек, жакшы ниеттүүлүк менен аткарыш керек. Ага карата биздин мамлекетибиз ал адисти айлык майнасын жакшы камсыз кылып берсе, жакшы натыйжа болот деп эсептейм. Өз сөз айтыптыр жаш өспүрүм деп. Соттордогун адам, мен ойлойм, ар бир сот жаш өспүрүм мыйзам менен чатакка барган болсо, кылмыш жолуна же жогорку жолуна түшкөн болсо, сот дагы жаш баланы аяйт, ар бир адам. Рахмат чоң. Жеңилдиктерди берет деп эсептейм. Эми сиз айтып калдыңыз, балдардын ошо сот процессинде көбүнчө биз баягы көп иштешебиз да, анан тергөөчүлөрдөн көбүнчө айтып калат, жаш балдар менен иштей турган психологдордун жетишпес деген адистер. Анан ошол балдар менен иштешүүдө өзүнчө балдарга өзгөчө мамиле кылыш керек да. Ошондо ошол жолдо Толкун мырза айткандай, адистердин кесипкөйлүгү дагы балдар менен иштөө жагынан бир аз тайк экендиги айтышат да. Ошол балдардын психологиясын жакшы билген бир адистерди тарбиялаганда, мисалы юрфактарды окутканда эле биз психологдор көбүнчө жогорку муундагылардын психологиясын окутуп, кылмышкерлердин психологиясын окутуп келсе, эми азыр мына 2014-жылдан бери ювеналдык юстиция пайда болуп, балдардын иштешүү эл аралык деңгээлде стандарт түшүп атпайбызбы? Ошого карата биз ойлойбуз, ошо баягы юридикалык билим бергенде дагы ошо балдардын психологиясын
окуту ошол жагынан дагы башташ керек депчи. Себеби келип ошо балдардын иштигинде катуу орой мамиле кылган учурлар келет да бизге көп мындай неме түшүп калат да, арыздаттан аларчы. Анан эми 5 кол бирдей эмес экен, кээде тергөөчүдөн кетип калат, кээде башка адистерден же болбосо прокуратура кызматкерлеринен ушуну түшүп калат деген учурлар. Ошон үчүн бул азыртадан окутуп үйрөтүүдө ошол жагынан да эске алыш керек деген пайда болду да. Рахмат чоң. Сотко чейин өндүрүштө тергөөчүлөр атайын психологиялык экспертизаны заключенияны эсепке алыш керек. Мисалы үчүн бизде Оштогу борбор, балдарды колдоо жана үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо борбору. Ошол жерде специалисттер отурат да, мисалы үчүн бир сиздер айтып атасызбы, 20дан ашык баланы кылмыштуулукка тартылды, же болбосо катышуучу болуп, же болбосо эмеси бар, таасири бар. Ошолордун мисалы үчүн 10% дагы өтпөйт да, биздин борбор аркылуучу. Эгер биздин борбор аркылуу болсо, ал жерде юристтер бар. Юристтер хотя бы үй бүлө жалдай албаган адвокаттын менен кызматташууга бара алат. Анан психологдор болсо бала менен жеке иштеп, анан баланын кылмышка катышуусуна чейинки кимдин таасири бар экенин нерсени аныктап бере алат да. Ушул биз үчүн өтө маанилүү. Себеби келип эле бала жасабаган кылмыш үчүн же катышуучу болуп, же болбосо кылмышкер болуп калганы болбойт. Себеби ал коомдун келечеги, анын алдыда канча жыл өмүрү турат да. Ошонун баары тез эле туура эмес чечимдерден улам жокко чыгарылып кетиши аябай кыйын. Себеби биз коомубузда билип атабыз, мисалы үчүн жазасын өткөзүп келген адамдын таасири, чоң адамдын таасири, жазаны өткөзүп келген чоң баланын таасири, кичинекей баланын таасири. Ошону канча эмгек керек болот да. Кайра өзүнүн жана кадимки жашоо абалына кайтарышы аябай кыйын болуп калат. Эженин сөзүнө кошуп кетейин. Азыр эже Ош шаарындагы борбордо айтты. Ушундай борборлор бардык район борборунда иштесе жакшы болмок да. Ошол адистердин жетишпестигинен эжебиз айтып атат, Нокалат, Чоң Алай, алыскы райондордон ошо Ошко жөнөткөнгө мажбур болуп атышат да. Ошол ар бир райондун борборунда ушул эжелерде иштегенде бир топ иш алга жүрмөк да. Адистердин жетишсиздиги бар бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн биз 2020-жылы 7 региондо иштедик биздин фонд. Айрыкча Ысык Көл областында биздин ишибиз аябай оор болду. Кылмыштын терең эмесине тартылып калган, үйдөн чыгып кеткен, анан суицидке барууга аракет жасагандардын саны көп болду. Жана суицидке барган учурлар мына биздин Кара Суу районунда да көп болду. Негизинен ошонун бардыгы келип эле эмне болуп атат? Бүт бардык үй бүлө институтунун бекем болбой, алардын өзүнүн функциясын аткарылбай, үй бүлө болгондо биз жөн эле үй бүлө деп айтабыз да. Аялы бар, келинчеги бар, анан балдары бар деп. Үй бүлөнүн өзүнө тиешелүү функциялардын баары толук аткарылбай калган учурда бала жабыркап атпайбы? Мисалы үчүн бир эле функциясы, мисалы үчүн баланын тамак ашына камкордук деген функцияны деле жеткиликтүү аткара албай атабыз. Башка тарбия бул баланын өнүгүүсүнө кошкон салым, үй бүлө бюджетин туура колдонуу, балага вложение жасоо дегенде бизде такыр ойдо жок нерселер да. Себеби үй бүлөнүн социалдык экономикалык эмеси потенциалы өтө төмөн болуп атат. Анан бардык нерсе келип эле каржы маселесине карайт. Каржы маселесин камсыз кылуу көп эле үй бүлөлөр бир гана пенсияга же болбосо жана майыптыгы боюнча социалдык пособияга жашап калган учуру. Азыр биз мына Ош шаарында түштүк, Ош областы боюнча 3 районду бир шаарда алып анализ кылганыбызда 350 үй бүлөнү анализ жасап, ошонун 201-ин алганга мажбур болуп атабыз. Аны менен 1 жыл иштейбиз. 1 жылда биз нулевой точка деп бааладык. Эч кандай каржы жок үй бүлөлөр бар экен да. Балдардын алып аткан жөлөк пулдары биологиялык баягы керектөөсүнө жетпейт да. Ошондон улам дагы анда муктаждыктын улам анда туура эмес жактарга баргандагы күнүмдүктөн жашап коет. Рахмат чоң. Бүгүнкү программабыз ювеналдык юстиция багытында болду. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей жаткан маселеңиздер болсо, биздин программанын даректерине кайрылсаңыздар болот. Студияда мен Бегайым Садыкова болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.